төрайым, урматтуу депутаттар, Алмазбек Акунжанович, биз Марлен Абдурахманович экөөбүздүн оң рулдуу машиналар боюнча заключение бербейсиңерби өкмөт? Же президенттин указына каршысыңарбы? Ошону айтып койсоңор, каршысыңарбы, каршы эмессиңерби? Экинчиси, урматтуу ички иштер министрлиги, силер деле президенттин указына каршы эмессиңер да главкомдун, Указ оң рулдуу машиналар боюнча немедленно күчүнө кирет болчу. Анан оң рулдуу машиналарды чыгарып оформлять этип баштабайсыңар. Анны кармалып жатат, көп жерде жатпайбы стоянкаларда. Четтен бара жатат. Мыйзамда жазылып турат указда. Указга кол коюлган күндөн баштап кирет деп. Силер аны кармаган укугуңар жок, аны оформлять этип туруп жана 3 категорияга бөлбөдүңүздөрбү? Эгер запчас болсо анда алып каласыңар да, берки экөөнү уже немедленно алып туруп берип өткөрүп бериш керек. Урматтуу кыргызстандыктар, оң рулду барлар. Эртеңден азырчадан барып оформлять этсеңер болот машиналарыңарды. Мына барып туруп стоянкадан чыгарып, барып туруп документиңерди алып, унага барып, жанагы төлөмдөрүңөрдү төлөп, уже президент указы күчүнө кирген. Бизге чалбагыла, барып унадан требовать эткиле, милиция органдарынан требовать эткиле, бизге чалып, таможняга барып, растаможка кылып, аны алып барып, аны оформлять этип, өзүңөрдүн машинеңердин объемуна жараша бүгүндөн баштап, азыртадан баштап оформлять этсеңер болот. Рахмат. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Сиздерге ушул 231 статьянын көңүлүңүзгө бурайын дедим эле да. Транзитный проезд боюнча дагы белгилеп кетип атат. Ушул мыйзамга кече күнү биздин президентибиз кабыл алган указ, баягы абхазский армянский номерлер боюнча, машиналар боюнча бул жака кереги жокпу, бир карап көрбөйсүздөрбү? Анткени мындай да, билесиздер да, аларды бул жака киргизгенге өзү негизи жолдомо жок эле. Биз запрет койгонбуз, праворульныйларды. Бирок армянский менен абхазский номерлер башка бир сатуучулар киргизип базарларга сата берген да. Транзит деп кирген, на самом деле сатканга алып келишкен. Анан кыргыз элине жөнөкөй байкуш эл барса базарга сатып атса, бизде боло берет экен, сатып алат экенбиз деп сатып алып атып, мына азыр ушул жагдайга отуруп, ошончо указы кече президентибиз колдо указ чыгарып берди да. 6 айда ар кандай мына жолдор менен азыр мыйзамдарга өзгөртүү кириш керек. Эртең эле кайра биз легализация кылгандан кийин кайра эле ошол көрүнүшкө көрүнүп, алып келип дагы базарларда сатканга тыюу салуу боюнча бул жерлерге караштын кереги жокпу деген биринчи суроом да. Урматтуу Марлен Абдурахманович, муну карап көрөлү. Ол легализация боюнча урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен 3 этап менен легализация боюнча процесстер жүрүп жатат. Ага тийиштүү жумуштарды биз алып барабыз. Ушул мыйзамга да менен азыр мына окуп бир аз немеге транзитный проезд дегенди көрүп калып ойлонуп калдым. Карап көрсөңүздөр, Алмаз Акунжанович өткөндө дагы айттым эле ушул боюнчачы. Рейдтер токтобой атат. Эми МВД мен ойлоп, МВД только кылат депчи. Көрсө таможня менен чогуу биргеликте кылат турбайбы? Таможня сейчас рейд өткөзгөндүн же баягы камап алган машиналерди кармаган не пайдасы бар? Указ чыкты да, 6 айдын ичинде аны легализациялашабыз. Аларды зачем кармап? Алар байкуштар кредит алгандар, машинасын сатып алгандар, күнүмдүк такси кылып иштегендер да. Мен илгери бир такси алып кеткен билем да. Күнүмдүгүн эле жетет. Машинасын алып койду азыр. Машинасы жок. Бүт бара стоянкада жатат. Ошону дагы бир жолу сизден суранам, Алмаз Акунжанович. Таможняда экен, маселе МВДда эмес, таможняда. Зачем их держать сейчас? Кой берип койбойбу?
убакыт берилди да, президент указ чыгарды да, 6 айда алар ордуна келтирет да. Бирок алардын бүгүнкү күнү стоянкада кармаган эч кадижети жок. Ошону жеткизип айтып берип койсоңуз болбосо мен дагы азыр тиешелүү жерге жеткизем, бирок сиз азыр таможня башына поручение берип койсоңуз жообун айтып койсун. Рахмат. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору боюнча суроолор аяктады. Процедурный 3-нчи микрофон. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Бул азыр эле мына Марлен Абдрахманович айткан суроо боюнча мага да кайрылуу келген болчу. Лейлик районунан ушул Армения, Абхазия өлкөлөрүнө таандык номурлуу автоунаалардын ушул ээлеринен келген да 20га жакын ушу бүгүнкү күндө ушул автотранспорттор муниципалдык мекемелердин короосуна киргизилип турат да бүгүнкү күндөчү. Эми ал жерде айтайын дегеним, ошол билесиздер, Лейлик районунда ошол машиналар менен эл тирилик кылат да. Ачыгычы. Ана муну киргизип камап, ошол жерге короого киргизип койду. Бүгүнкү күндө ошол машинанын ээлери кайрылып атышат. Эми ушул легалдаштыруу боюнча 2-3 ай жок дегенде мындай мөөнөт берип, ошол машинаны чыгарып эле ошол аралыкта ушул легалдаштырууга убакыт берсеңиздер да, анткени жөн турганда бул кыйналган элге анчалык дагы үстүнө түйшүк болот экен. Ошондуктан мына менин колумда 20га жакын ошол машинанын ээлеринен кайрылуу келген да, сиздерге дагы сунуштап коеюн, ушул жагын карап көрсөңүздөр. Бүгүнкү күндө Лейлик районунан башталган эмеспи, ошол турушат да машиналар. Сиздерге атайын ошол сунуш элден кайрылуу. Рахмат. Рахмат. Процедурный 2-нчи микрофон.